Сузактагы кырсык боюнча президенттин тапшырмасы менен комиссия түзүлдү. Улуу ата мекендик согуштун дагы бир ардагери 99 жашында дүйнөдөн кайтты. Владимир Путин Крокустагы терактыда элди сактап калган Ислам Халиловго медаль берди. Өлкө башчы Садыр Жапаров быйыл мамлекеттик сапар менен Өзбекстанга барат. Бул тууралуу Кыргыз-Өзбек өкмөттөр аралык комиссиянын жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Анын айтымында учурда тараптар Кыргыз-Өзбек бизнес форуму эки мамлекеттин башчыларынын катышуусунда Өзбекстанда Кыргызстандын маданият күндөрүн өткөрүү жана башка бир катар иш-чаралардын программасы даярдалып жатат. Президент Садыр Жапаров 2-майда Жалал-Абад облусунун Сузактагы жайлоодо жүк ташуучу портер унаасы өспүрүмдөрдү сүзүп кеткен окуя боюнча бардык жагдайларды тактоо үчүн комиссия түзүүнү тапшырды. Президенттин басма сөз кызматынан билдиргендей, комиссиянын курамына тиешелүү тармактык министрликтердин, президенттин администрациясынын өкүлдөрү кирди. Комиссиянын ишинин жыйынтыгы боюнча тиешелүү чечимдер кабыл алынат. Бүгүн мамлекет башчысынын атынан жабыркагандарга финансылык жардам көрсөтүлдү. Өлкө башчысына балдардын ден соолугунун абалуу тууралуу маал-маалы менен маалымат берилип турат. Крокус Сити холлдо болгон терактыда элди сактап калган 3 өспүрүмгө Россия президенти Владимир Путин өлүм алдындагыларды куткарганы үчүн медалын тапшыруу жарлыгын чыгарды. Сыйлангандардын арасында кыргызстандык Ислам Халилов да бар. Чукул кырдаалда элди аман-эсен алып калуу үчүн чечкиндүүлүк менен эрдик көрсөткөн Ислам Халилов өлүм алдындагыларды куткарганы үчүн медаль менен сыйлансын, деп жазылат документте. Эскерте кетсек, теракт үстүбүздөгү жылдын 22 мартында кечинде болгон. Каргашалуу окуяда 145 киши өмүрү менен коштошкон. Концерттик залда сырт кийимдерди чечүүчү жайда иштеген мекендешибиз имарат ичинен 100дөй кишини алып чыгып куткарып калган. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун тапшырмасы боюнча Жалал-Абад облусунда унаа сүзүп кеткен балдар атайын борт менен Бишкекке алынып келинет. Президенттин басма сөз кызматынан билдиргендей, абалы оор деп бааланып жаткан 10 бала туугандары менен чогуу Бишкектеги шаардык медициналык тез жардам балдар клиникалык ооруканасында болот. Мамлекет башчысы балдарды керектүү дары-дармектер менен камсыз кылууну жана күнү-түнү байкоо жүргүзүүнү тапшырды. Бүгүн 3-майда Ош шаарында улуу ата мекендик согуштун ардагери Салахидин Токтобаев акыркы сапарга узатылды. Ардагер 18 жаш курагында согушка аттанып, Беларус фронтунан Германияга чейин барып, 958-батальондо кызмат өтөгөн. Согуштагы каармандыгы үчүн бир катар орден, медалдар менен сыйланган. Кармаш мезгилиндеги жаракатынан улам 2-топтогу майыптыкты алган. Кийин мекенине кайтып келгенде Ош пахта заводунда пенсия жашына чейин иштеген. Учурда Ош шаарында улуу ата мекендик согуштун бир ардагери жана ооруктун 5 ардагери жашайт. Сузакта манас айтуу иш-чарасында балдарды унаасы менен сүзүп кеткен портердин айдоочусу Батыр Атамкулов 48 жашта ар дайым айылдагы иш-чараларды колдоп демөөрчүлүк кылып келет. Былтыркы айылдын стадионунда өткөн манас айтуу иш-чарасына ал адаттагыдай эле демөөрчүлүк кылып 3000 балмуздак алып барган. Мындай маалыматты анын айылдашы Азамат Нуралиев репортер Кейджиге билдирген. Ишкерлик менен алектенген айдоочуну айылдаштары жакшы киши катары сыпаттап, орозодо кайрымдуулук кылып, коомдук иштерге дайыма жардам колун сунаарын айтышкан. Былтыркы ушундай маарекеде дагы 1000 балмуздакты бекер тараткан. Ал эми быйыл балдар жесин деп акысыз таратып берүү үчүн 3000 балмуздак алып барганы айтылды. Ал жайлоого жетип 3 коробка балмуздакты түшүрүп, анан уюштуруучуларга телефон чалып жаткан кезде унаасы жылып кеткен. Азамат Нуралиевдин айтымында Жергетал айылынын тургундары окуяны түшүнүү менен кабыл алышты. Баатыр акени биздин өрөөн жакшы билгендиктен эч ким жаман ойдо болбоду, тарткылык катары түшүнүштү, дейт ал. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча 3 балбан Туркияда өтө турган турнирге катышат. Анда Париждеги Олимпиада оюндарына лицензия ойнотулат. 87 килограммга чейинки салмакта Азат Салидинов, Үзүр Жусупбеков 97 килограмм салмакта, ал эми Роман Ким 130 килограмм салмак категориясында катышат. Париждеги Олимпиада оюндарына акыркы тандоо 9-12 майда Стамбулда өтөт. Франциядагы Олимпиада оюндарына жолдомо 1, 2, 3 орунду ээлеген спортчуларга ыйгарылат. Учурда Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча курама командасынын эсебинде Париждеги Олимпиадага 3 лицензия бар. Кечээ 2-майда эркин күрөш боюнча тандоо турнирине Кыргызстандан 4 балбан катышаары белгилүү болгон. Эркин күрөш боюнча Кыргызстандын курама командасында учурда 2 жолдомо бар.